Искусство адамдардын дагы эмгеги дагы убагында бааланбай келген учурлар да бар да. Мисалы, сизди деле эл артисти болуш үчүн сизден чоң өлчөмдөгү акча сураган деген маалыматтар бар, чынбы? Ооба, анда опера балет театрында Роза Рымбаева келип бир концерт болуп аткан, анан ошол жерден кечирип коюңуз, эми бир адам жолугуп, ошонун колунда экен да, анан учурашып калдык. Анан кийин народный артистке көрсөтүлдүңүз беле деди. Анан мен айттым, 2008-жылы көрсөтүлгөм дедим. Анан андан бери канча жыл, 15 жыл өтүп кетти да, ошол кезде азыр уже 20 жыл өттү, 22 жыл өттү. Мен эми 60ка чыктым. Андан бери көп өттү. Анан десем, ай, мондай жолу бар, монча $1000 алып келсең, мияка берет, мындай кылып эметип беребиз деп калды ошол киши. Канча мисалы, канча $1000 деди? Колуңан келсе 3000 алып кел деди, болбосо 4000 деди. А мен эми ачыгын айтып атам. Анан мен айттым, эми ошол $4000 мага берсе жакшы болот эле. Мен кечирип коюңуз, 3 профессияда иштейм. Мындайча айтканда, ГИТИСте окуп жүргөндө атам каза болуп калып, ушундай намыстан окугам, жакшы окугам. Кыргыз эл үчүн бизди мамлекет мынакей алып барып алып келген. Биз фанат адамдарга киребиз, сахнаны таштабайбыз, эл үчүн жашайбыз. Ошону эмгегим үчүн деп мен айлыктар бизде аз. Мага берсеңер жакшы болот эле. Мен эч качан бирөөгө барып, акча берип, артынан түшүп алып, кошумат кылып, мен дагы бир жолу айтып коеюн, могу мээрим, ишенсеңиз ишениңиз, эч кимге барып кошумат кылып көргөн адам эмесмин да. Мен искусствонун адамдары ушундай кошуматчы келет деп айтканын каалабайм. Кошумат кыла албайм. Менин кошумат кылганым бир эле элим. Мен элимдин алдында жакшы көрүнөйүн деп мен сахнага мындайча айтканда кечирип коюңуз, байпааманы алмаштырып чыгам. Мен элди ушундай сыйлайм. Мен элдин кол чабуусу үчүн элге кошумат кылам да. А бирок мындай бир өзүңүз ойлосоңуз, президенттик биринчи ёлкадан баштап бүгүнкү күнгө чейин канчалаган падышалардын, канчалаган премьер-министрлердин, канчалаган министрлердин, канчалаган депутаттар катышкан чоң аземдерди алып барып жүрдүм. Кошумат кылсам ошолордун ичинен бирөөнө барып, эчигин чертип, мурун эле мага бергиле дейт элем да. Эч кимисине кошумат кылып, эч кимисине барбайм. Мен сыртынан гана сыйлайм. Ушундай өзүмдү стабилдүү кармаганга аракет кылам да. Анан ошентип айтып калды, анан кийин угуп калдым да, өзүмчө күлкүм келди. Кийин угуп калсам, ошол киши түшүптүр, анан иши да сотто экен, ушундай деп угуп калдым, кабардар болуп. Анан унчуккан жокмун, барган да жокмун. Өткөндө биздин айылда бир аксакалыбыз каза болуп, 90 жашка чыгып, айылга бардык. Анан ошол жерге да бир депутат инилерибиз барып калып, ушундай көкүрөгүн момундай көтөрүп туруп, анан элдин көзүнчө айтпадыбы? Турусбек байке, сиздин ордуңузда болсо бирөө мурун илгери эле народный алып коймок, сиз болсо жүрөсүз деп мага ушундай айтты да. Ошондо мен баягы мугалимдердин айтуусу боюнча мээрим мындай сөз бар да, бизди минтип айткан. Бир сөз айтуудан мурун ошол сөздү уга турган адамдын мындай көңүлү кандай болот, сындырып албаймбы деп ойлон деп. А мен ошол жерден тамакка карагыла деп койдум. Жооп берсем болмок да. Мисалы, мен минтип жооп берсем болмок. Ошол бизди ойлосун деп, эл, силерди шайладык, министрди шайладык, депутаттарды шайладык, биз мындай жетекчилерди шайлап атабыз, бизди ойлосун деп. Силер ойлоп бизге бербейсиңерби? Анан унутуп калсаңар эле биз артыңардан чуркап, мага тигини бер, муну бер деп жүрмөк белек деп, анан айтайын дедим, анан унчуккан жокмун. Мындай ачуу чындык бар да, чындыгында эле бизде нота тааныбагандар чоң сыйлыктарды алышат, ал эми ошол учурда эле сиз мисалы ошо сыйлыкты албай калганда кичине арданасызбы? Мен кандай десем, негизи сыйлык алгандарга мен каршы эмесмин, себеби баягы бир жагынан болбосо да бир жагынан пайда көрүп, таланттуу адамдар өздөрүн эметип атат да, камсыздандырып. Ошолорго каршы эмесмин. Мен арданбайм, мен эмнеге арданам айтып берейинби? Мен ушул искусствонун чыныгы адамдары, чыныгы фанаттары, чыныгы баягы профессионал адамдары мындайча айтканда бир жана чүрпөгө жем ыргыткандай эле мындай эптеп-септеп мамиле кылгандай сезилип калды да мага. Ушул стабилдүүлүк, биз 30 жылдай болду эгемен болгонубузга, ушул 30 жылдын ичинде ушундай бир мамилелер болуп атат да. Анда санда бир чоң майрамдар болсо, бир анча-мынча апарып минтип коюшат. Болгондо да тааныштар аркылуу чакырат. Концерт уюштургандар тигини чакырат, муну чакырат. Анан жердеш болуп бөлүнүп кетебиз. Анын бардыгын эми мен 60ка чыккандан кийин айтайын ачык, мага жарашат деп ойлойм да.